Видеолорун кимге окшош? Мамасына окшош, мамасына окшош. Апасына окшош өзүнө эмес. Мынакей бүгүн 1 ай, 23-ндө 1 ай болду. Теске барып келди. Бул эне 6 саны аман төрөлгөн эгиз неберелеринин бирин дарыгерлердин кайдыгер мамилесинен улам жоготуп алганын айтат. Жарык дүйнөгө келген эгиздердин түгөйү 3 күн гана жашап, 4-күнү чарчап калган. Бул кайгыны башынан өткөрүп жаткан эне болгону чындыкты издейт. Ооба, мен бунун эгиз экенин билип эле поликлиникага учетко тургузган жокмун да. Мен деген тиги немеге гинекологиянын врачтарына учетко тургуздум да. Бул токсикоз тяжелый болуп, больницадан капельница алып турду. Анан мен ошол жерде жана Элиза деген врачка айттым. Баары бир деле силерге жатат. Сен эле учетко алып койчу, мунуку эгиз экен. Каны дагы аз дедим. Десем, макул деп учетко алып, эч ооруган жок, вообще ооруган жок. Кан аз болгону менен грипп деле болгон жок, жакшына жүрдү. Болгону 2 неделя жетпей калды деп атат, бирок негизи кыздар ошондой төрөлүп калат деп ушинтип атат да. Бирок 2 килограмм 300дөн төрөлдү, экөө тең. Тиги чарчап калганым бир аз 60 грамм көбүрөөк болчу, 2-360 болчу. А бунусу 2-300. Экөөнүн ден соолугу жакшы болуп жатат. Ооба, бир аз слабыйраак, эртең бирдеме байкалса, же шаарга же Кара-Балтага которобуз дешти. Анан ошон үчүн бияка салып койдук деди. Анан эртеси күнү эртең мен дагы бардым. Барып, кечинде деле барсам жакшы болчу экөө тең. Жанагы санитаркалардан сурасам, "Ой, кыздарыңыз жакшы. Экөө тез-тез эле төрөлдү" деди. Бат-баттан эле. Анан өлүп калган айын айтып атпайбын, бул өлүп калганы бутунан келген болчу деп. А келиним айтып атат, башынан эле келген дейт. Ал бат эле төрөлгөн дейт. Биринчиси кеч төрөлдү дейт. Алар ошол 2-чи суткада айтып атпайбы, 2-чи суткада таңгамал саат 5те чарчап калды да. Себеби андан бир гумурдан болбосо менден сүт алдырган, недоношный сүт беребиз деп кызыңызга. Анан бирөөнү өзүнө берем, бирөөнү бир аз карайбыз деп. Шаарга кото. Ти шаарда айтып атпайбы, эгер слабый болсо сразу бизди чакырыш керек дейт. Биз скорый жөнөтсөк бул жактан алып калмакпыз аман. Булар экөө тең веси нормальный экен, рост нормальный экен депчи. Обследованиеге алып бардык да, бул кыздычы өпкөсү деле жакшы болду, жүрөк болгон эненин курсагында көбүрөөк жатып инфекция кирип калган деп ал жактан капельница коюшту. Анан кийин жана сары беттеринде сарысы бар экен, ошого лампага кармады. А мен биякта жана лампага 1 сутка кармайбыз деп түндө салып койгон экен, тигиниси каза болуп калгандан мен салдырбай койгом. Себеби кыз аябай кыйналып ичи менен дем алып аткан экен. Мунусу дагычы өзү 2 саат салып 2 саат алып турат экен да. Булар вакуумга салып, ошо лампада коюп, анан жаап коюптур. Үстүн жаап коюшат. Жана энтип вакуумга салып. А бул ысык кеткен да, ичи менен дем алып аткан. Мен жанагы видео вызов кылып сүйлөшкөндө көрүп турдум. Көзүн жылтыратып жатып эле, анан кийин өлдү деп карматып койсок кантип чыдайсың? Жана малдар алып, малдарды киргизип коесуң го, жана баш туат деп сарайга. Ошондой да, ошондой мамиле кылышат да. Ошо жерде деле бир келин bundan kийинки баргандар төрөп атты да улам. Анан мен сурадым, канчадан берет экенсиңер деп. Биз ага чейин эле балам айткам, киргизбей атат апа дегенде 1000 сом салып койчу, анан дагы беребиз, же ыраазы кылабыз деп суранып салып койчу десем, балам берген экен. Анан кийин сыртка чыгып, заведующий өзү кирип бараткан экен, анан колунан кармап жалдырадым, о жеринен кармап чык. Келинимди карап койчу, көп убакыт түндө саат 3:30 барганда суу кетип калган, суусу жок жана балдардынчы. Эми бирөө болсо да кыжалат болбой турат экенсиң да, экөөсү эми курсакта кандай неме болуп атат деп. Раушан Иришбек кызы ал күндөрдү эстегенде жүрөгү оорун айтып, кыйналып төрөгөн кызымды 2 мүнөттө жоготтум дейт. Кыраш чыгып айтты, кызың жакшы эле. Эртең менен таң атсам буйруса шаарга жөнөтөбүз деди. Кайра кирип кетели. Медсестра экөө кирип кетип, жок, жарым саат жок. 1 саат болуп кетти, жок. Таңкы саат 5 болуп калды. Остановка сердца деп келишти мага. Кызың жоготуп алдык дешип. Бирок да кирсем ошо ага чейин остановка сердца биринчи салондан кийин кирсем, 2 мурдуна 2 шлангени тагып, багышым кыймылдабай калыптыр, көздөрү ачылбай жумулуп. Ошондо колумда акыркы жолу бармаган кызым. Анан кийин баары эле жакшы болчу. Көйлө врачтан сурадым, эмне үчүн ашказанды карап кетти 2 суткадан кийин десем. Ашказан ошо бир нерсе кылып тешип алышкан же кызылын көчүн тешип алышкандай да. Ачыйын ашказандан кан чыкса биринчи күнү эле кан чыкмак, төрөлгөн деле деди. Анан
жактан эле айттым ушинтип эмеси глюкозаны сайып коюп унутуп калыштыр десем, глюкоза деген ал деген чоң киши эле ошончо кетет. Анан караш керек болчу аны деди. Түгөнгүнө шарт алыш керек глюкоза, анткени ал жака аба кетип калат. Баланын ичи көбүш мүмкүн, ал аба кеткенде адам өлүп калат деди көбүнчө. Чоң кишилер деле көтөрүп албайт деп ошентишти. Ошондон кийин аны алып кетишти. Кызымды, бул кызды деле берген жок бир сутка. Сен кызың неме деп, жакшы эмес. Бул кызың да тиги кызды жоготкондон кийин кичине слабыйраак болуп калды деп мен сурансам да берген жок. Аны апам айтты, апа кандай экен десем, кызың жалаңач кылып коюп коюптур, биринчи кызыңды. Анан кийин неге десем, сийип койду деп коюп коюштур. Анан медсестра өзү чуркап эле кийинтпей, чуркап жүрүп туруп тонуп калыптыр бул глукнук болуп бул дагы. Анан кийин медсестра мага да кирген жок да, андан кийин ошо кыргыз медсестра мага да кирген жок. Ошо билди окшойт го эмесин, мени ушат деп, мени ушуп кетет деп. Анан кийин бизди жалга которгондо ошол медсестра барды. Калтырап титиреп сүйлөй алган жок. Биздин жаныбызды деле калтырап титиреп барды жалга чейин. Жалга барганда эме инфекция бар деп айтты. Анткени сени кеч төрөтүшкөн, ошол убакта инфекция кирип кеткен деди. Сен барганда эле сабык сайып төрөтүш керек болчу, көпкө күтүшпөш керек болчу. Ага чейин ошо медсестра деле уктабай караса болмок да кыздычы, анткени ошол үчүн акча алып атат да ал жерден. Атын унутуп калдым, тонпой койдум, кара чачы кара медсестра болчу. Төрөтүп атканда сен эмнеге төрөбөйсүң өзүң дейт да. Мен кантип билем, каяктан билем, мен акушер болбосом же гинеколог болбосом, айттым мен билбейм эмнеге төрөбөй атканымды дедим. Анан мен ичим ооруп баштады, карап койгула десем, колдорум шалпырап, колдорум эмесин жоготуп коет, өзүм жоготуп коем. Анан ошол убакта чымчып баштады да, эми төрөбөйсүңбү өзүң кармап депчи. Анан мен кантип төрөйүн, акыбалым келбей калды дедим. Барып өттү кетти, бирок эми ошол чындык бар болуш керек ошол убактачы. Раушан Илишбек кызынын эгиздеринин түгөйү чарчап калды деген төрөткананын жетекчиси айтымында ымыркайлар жарыкка келгенде эле алсыз болуп, айына жетпей төрөлгөн. Төрөп атканда ошо палатага эле киргизип коюп, анан карашпай өзүң төрөйсүң деп ошондой мамиле кылышат дейт. Анан төрөп жатканда чымчып качан төрөйсүң, эртерээк төрөбөйсүңбү деп ушундай да мамиле кылышты дейт да. Мен эми бул суроону мен сиздерден угуп атам. Мынакей, мен 10 жыл болду жетекчи болушту, 10 жылдан ашып кетти. Чымчып анан баттыраак төрө деген сөздү мен сиздерден биринчи жолу угуп атам, мындай сөз болгон эмес. Андай мага кайрылуу келген жок. Андай болгон жок. Мен даже биздин жергиликтүү газеталарга да чыгып атабыз. Если кайсы бөлүмдөн акча жөнүндө, каражат жөнүндө сөз болсо, келгиле деп. Ушак айың жүрүп атат, бирок официально кайрылган киши болгон жок. Если официально кайрылган киши болуп туруп, мен ошону териштирип, мен ошо кишини акча каражат сураган кишини эметсем, мен өзүм прокуратурага кайрылам. Мен өзүм жазып берем ошо медицина кызматкерин. Мен медицина кызматкерлери менен иш алып барып атам. Что каражат сурабагыла. Каражат деген ар ким өзүнүн өкмөттүн берген бизде айлык маянабыз бар. Ошону алып по поводу сураа андай жөнүндө сөз болгон эмес. Мага кайрылган жок эч ким. Кайрылса мен ишти алып барам. Дарыгер уктар алдында балдарын энесине табыштап коюп, эс алуу үчүн кабинетине кеткенин айтат. Бирок алсыз ымыркай ыйлап каралбай чарчап калды деген маалымат жалган дейт ал. Мен өзү сурадым, ошондой жалап кылып атат, сен ошентип уктап жатырсың десем, жок, эже мен уктаган жокмун. Ал кызга айткам дейт. Ал кечке чейин бутунда турду да, чарчап саат 12-лерде, бир 11:30-12-лерде чарчаганыман, тиякта капельница бир эме менен инфузомат менен кетет. Бир аз чарчаганыман кызга айткам дейт. Сен карап турчу бир аз, мен азыр бир аз бутум сунуп жатып турайын деди. Анан кайра эле ал кызга айтылган, кыз болсо макул дептир. Анан бир аз жатып, анан кайра эле келип, жанына туруп, анан кийин эле уже баланы уже осложнениялары башталып, анан ошодон кийин эле баласы чарчап калды да. Сиз ошо врачтарга кандай чара колдоносуз, мисалы? Если андай болсо, такталып кала турган болсо, директорго чейин барып, анын баары такталат. Такталып, выговорга чейин, эметкенге чейин, ошондой эмеге чейин барат. Новый аппарат буквально. Жаңы келди, 1 жыл болду бул аппарат. Он очень хороший аппарат. Если ребенок недоношенный болсо, здесь очень выживаемость очень маленькая, 33-34, это маленькая выживаемость. Это хорошо, что тот первый ребенок выжил. А экинчи баласы, там буларды перевод менен шаарга которгонбуз.
шаарга которгондо это инфекция, недоношенность плюс инфекция деген диагноз коюп атат да. Биринчи баласында ошо инфекциядан чарчап калды да. Экинчи баласында да инфекция бар экен, шаардан дарылашып анан кийин чыгарышкан. К сожалению, если бы вскрытие кылганда, мы бы все точки над «и» поставили. Но, к сожалению, они сами отказались от вскрытия. Ошо экөө тең ушул жерде жатышкан. Экөө тең ушул жерде жатышкан. Мен колумда Жок, башында бир аз жатты, бир аз. Анан айтып атпаймынбы, көгөрүп баштаганда эле сразу экөөнү тең алып кеткенбиз. Это 25 декабря 2000 года, 12:40, девочку с масса 2,360, рост 45, 50, окружность головки 33, окружность груди 29. С диагнозом врожденная пневмония неуточненной этиологии, недоношенность 34 недели. Ребенок 25 декабря 03:40 умер на основании письменного отказа от патологоанатомического вскрытия. Труп отдан родственникам. Вот моя подпись, вот врача, неонатолога, да, Любовь Анатольевна, и дежурный акушер-гинеколог Отунчиева Элиза Намазбековна. Вот на основании ихнего отказа, вот он сам пишет: прошу вас выдать тело новорожденной девочки без вскрытия по религиозным соображениям. Претензий к персоналу не имею. Вот он сам расписывается, и мама расписывается. Ошентип жазып берген. Мен айткам ошондо, бу жерде деген, если силерде претензия жок болсо, вскрытие неме кылбасаңар, вскрытие претензия жок болсо, кийин потом келип айтпагыла. Момдай болду, потому что үйгө баргандан кийин подсказчиктер көп болот. Ар кандай ситуациялар болот, анан кийин ичин аратышат. Вы сейчас не знаете, почему ребенок умер. Давайте вскроем, посмотрим, почему ребенок умер. Причинасын табайык десек, экөө тең болбой коюшту. Бул ящиктин койгону уже көп жыл болуп калды. Бир 5-6 жылдай болуп калды го. Если бизге аялдар нааразычылыктар бар болсо, алар ушул жерге катын жазат. Кимге нааразы болсо, врачкабы, же акушерка, же санитаркага, бирөөгө медперсоналга нааразычылыгын ушул катка жазып туруп ушул жерге анонимно чытап коюшат. Они могут и без фамилии написать, и фамилиясы менен жазса болот. Өздөрү ушул жерге тыштап коюшат. Анан если мисалы үчүн кат жазбаса да, могу жерде объявление турат. Горячая линия 113 депчи, любой убакытта булар эмеге чалышат, ФОМСко. Ушундай арыз жазып эметкен болсо кандай чаралар болушу мүмкүн? Анын баары каралат болчу. Если бы эметкенде, момунта письменный заявление болгондо, анын баары каралат болчу. Но, к сожалению, она не обращалась и чыгып атканда да эч кимге эчтеке жалоба, эчтеке айткан эмес.